Так, прямой эфир. Так, прямой эфирге. Помощник президента Эрнест Гирчи, пожалуйста. Что-то сен уже, да, берега уже, я смотрю, путаешь, да? Помощник президента Эрнест. Сен жөнді бияқтар уже маға гер переговорлар, телефонный переговорлар түсіп жатады. Мындай қылғаны болбойды Эрнест. Билікмен ешқашан пайдаланбайды. Садыр Нұрғожоевич, кіріңізші, сұраныч сізден. Қамчек Қыдыршайчы, кіріңізші, сұраныч сізден. Құрманқұл Тоқтарәлич, Құрманқұл, кірші, пожалуйста, кіргілечі шу мол эфирге. Сұраныч сіздерден. Бұл қандайша бұл? Это мындай бұл. Ашелі оқымышқы бұлар. Октябрьскийдің прокуроры, урматтуу Октябрьскийдің прокуроры, сұраныч сізден, сізде кирип сіздің контрольді қармап атқан ишиңизди сүйлөшөлү азыр. Урматтуу прокурор Октябрьского района тоже. Улан Эрматов, замначальник, исполняющий обязанности начальника следствия, замначальника РОВД по следствию. Бектур Карагол, сілерді киргилечі, сұраныч сілерден. Бұл емне деген, бұл емне қылып атасыңар сілер? Сілерге мыйзам иштейби же иштейби? Кантип 9 жыл өткөн нерсени сілер возбуждать етип, қолында орукчан, аутист баласы менен қолында орукчан, күйөөсү өлгөнү аз келгенсип, ошону менен олтурасыңар. Камай издеп. Акча үчүн эмне өлгөнү калгансыңар, же эмне бийликтен коркуп калгансыңар. Дагы мына 16 киши кирип атат, 17 киши кирип атат, сұраныч, дагы кирип берсеңиздер эфирге. Просто азыр мен чыга албайтам, эч жакка чыга албайтам. Ооруп калып, азыр Октябрьский ровдун өзүнө ооруп туруп жасамакмын ошол. Эфирди жасамакмын. Бул кандайча, вообще мындай. Вообще Светлана, вообще, это беспредел. Я просто сегодня выйти не могу, выехать не могу. Воскресный день еще. Ну, сейчас по телефону плачут, звонят. Я у них адвокатом. Я со следователю звоню, всем звоню, говорю, ребята, давайте после праздничных дней будем это. А сегодня не рабочий день, а следователь Октябрьского рода работает, оказывается. 25 человек в эфире. Да, бөлшіп қойсаңыздар, сұраныч. Бөлшіп қойсаңыздар эфир менен. Чоң сұраныч. Это. Урмат Садыр Нұрғожоевич, сіз кирип берсеңиз жакшы болот эле да. Мен постоянно айтып атпайм, мен жөн айтпайм. Жаныңызда жүргөн жан жөкөрлөрүңүз жоготкула. Булар сиздин аброюңузга конкретный шек келтирип атат. Мына простой пример. Могу жерде меники уже записьтерди алып келишти. Бул кандайча бул помощник президента Эрнест деген жигит контролирует уголовное дело. Как это можно? Дает команду прокурору, оказывается. Это мен эмелерим источниктерим айткандай. Прокурор каждый день звонит, 9 жыл өткөн, уже срок давности өткөн нерсени Улан Эрматов мен Наркулов Бектур деген життер, булар возбуждает дело. 9 жыл өткөн. И еще бүгүн, суббота, мына бүгүн иштебей турган күнү, алып туруп, камай иштеп атат. Бул кандай түшүнсө болот? Қолында баласы бар, күйөөсү өлүп калган, аз келгенсип, қолында багып алган бала экен. Болуптур, бирок аутист бала. Сознаниесі кішіне мындай жетелек бала менен ошол келинди бүгүн Октябрьский ровд кармап атат. Первый замначальник Октябрьского ровда, оперзам, сиз дагы кичине мындай ардан бери болуңуз. Сиздин да атыңыз чыгып атат ошол жактан, урматтуу первый зам Октябрьского ровда оперчастык.
Вот правильно, Светлана Пчелинцева, вы говорите, когда есть основания, дела не возбуждают. Я уже в Ленинской РОВД 10 раз отказ. Все, весь состав преступления есть. А здесь, видишь ли, нету состава преступления, срок давности ушел, это возбуждает. Как это понять? Азыр фейктерді, троллерді кирбейле қойғыла. Сілердің де балаңар бар, сілердің де осы жерде үйіңер бар. Мына 38 кіші эфирде айта берейін. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сілерге, именно сизге, Садыр Нуркожоевич, сизге менің обращением. Ошол обращениемда мындай. Эрнст деген bir помощнигиңиз бар экен. Ошол Эрнст деген жигит эми азыр прокурорскийлер айта албайт аны. Мында акырын айтып коюп атышат, бирок айтпай атышат. Ошол Эрнст деген жигит bir 3 комнат квартир беребиз деп имиш айтыптыр ошонго. Ошон үчүн ушул ишти контрольный 9 жыл уже 9 жыл срок давности по тяжким преступлениям өткөн, даже 9 жыл өткөн. Такта даже тяжкие преступления болбойт. Состав жок. Ошол иштиден контролдоп, кайра козготуп, анан могу Улан Эрматов, исполняющий обязанности замначальника РОВД, анан могу Бектур деген төргөчү, булар туруп туруп, козгоп туруп, бүгүн камайбыз дейт. Колунда кичинекей бала бар. Колунда бала бар. А эмчүн камайбыз дейт. Биякта причина кылып койду. Ошол Омуралиева деген мен ал Мамушкеге деле мындай эмемди айтып атам. Канжуттоорсуз тигине мындай бирок ал историясы аныкы да бар экен да. Жазыптыр, пресс-конференцияга чыгып туруп айтыптыр. Мен ошол келиним мени үйсүз калтырды. Кудай урбады, ошол жактан келиниңер өзү айтып атпайбы? Могу квартирди күйөөм алып берген сизге. Ошол квартирде жашап атасыз. Келиңиз ошол квартирди оформить этели деп атса, силер деген бүт, даже ошол кыздын атасынын ок аттын талашканга чейин барып атасыңар. Бул кандай ченез? Бұл қандайча түшінсе болот, ушундай 9 жылдан бері уже бүткөн ишти азыр кайра эмеп туруп эметип атасыңар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен постоянно именно ушун үчүн мен көп нерселерди билип туруп, ошон үчүн аттарын атабай туруп, мен ушул нерселерди сизге Садыр Нуркожоевич, Садырова деп да кайрылып көрдүм, Садыр Нуркожоевич деп кайрылып көрдүм. Ошолордун баарын кайрылып, ушу суранычы сизден, жаныңыздагы жүргөн жан жокөрлөрүңүздү алып салыңыз же тыйыңыз алар деп. Мен көп нерселерди айтпай жүрдүм да. Ай мына эми азыр айла жок айтканга, мындай айтканга мажбур болуп атабыз. Биздин эле көлдүк, биздин чолпанталык кыз экен. Ошонун бүт окатын атасынын керек болсо, атасынан калган окатты, ошону эми тартып алабыз деп, ошол эми Мамушкени түшүнөм, баласын эми, бирок анга деле берип атат да. Эми ошону пайдаланып туруп 3 комнат квартира деген ортодо ош жерде Айзат деген дагы бирөө бар экен. Эми Кудайдан корксоңор болой. Садыр Нуркожоевич, ушу сиз помощниктериңизди кичине мындай этияттат деп койлачы, этияттагыла же киришпегиле деп айтып коюңузчу, суранычы сизден. Мына баягы дагы бир ишти айтып кетейин. Баягы мен унчукпай аткам, көп вообще айтпай аткам. Те келинди ошо СИЗОдон кармалган төрөгөн келин. Ошол деле ошо силер тараптан кеткен да. Ошол жерде силердин жаныңарда окруженияда жүргөн немелердин баары жайлап атпайбы? Ошолор бийликке пайдаланып алып туруп, мына звонить этип, мондай дейт. Жигиттер, мен ошо помощник советниктерге айтат элем. Жигиттер, силер бүгүн пайдаланасыңар. Эртең күн болот, силер аны унутпашыңар керек. Интересно. Ошолорду ошо бир какой-то бир эме үчүн контроль кылам. Прокурор Октябрьский району. Мен сизге уже экинчи жолу кайрылып атам. Бул да экинчи жолу ситуация болуп атат. Силер деген состав жок преступленияны алып туруп, кайра отмена кылып туруп, козготуп туруп атасыңар. Могу жерде состав преступления жок немени кайра козготконго уруксат берип атасыңар. И өзүңөр ошо мына айтып атышат. Мына элдер айтып атышат. Толугу менен айтып атат, что именно прокурор контролировать этип атат деп айтып атышат. А ты Улан Эрматов, ты что себе позволяешь, иним?
Я тебя такому не учил. Бактур, я тебя тоже таких вещами не учил. Никто не учил тебя. Вы что делаете? Вы как можете возбудить уголовное дело, где 9 лет прошло? Вы головой-то думаете, Улан? Ничего себе. Дело у Сена Венеры в Октябрьском. Сейчас следователь звонит ей и говорит, сейчас Баргала, гель камаш керек, предъявление қылыш керек. Вообще, мындай, Эрнест кішкене ардан бері болчу сұраныш. Сен тил Эрнест болса, баяғы мен білген Эрнест болсаң. Кішкене ардан бері болчу, инем. Ардан бері болчу, керек жоқ. На, урматтуу Садыр Нуркожоевич, жаныңызда жүргөн мындай жигиттериңерди мындай тазалагыла. Мындай кылган болбойт. Бул бир. Экинчиси, Курманкул Токтаралиевич, урматтуу Курманкул Токтаралиевич, сиздин прокуроруңуз Октябрьский району. Сиз ошол жерде да жакшы барып карап көрсөңүз, ушу прокурор Октябрьский району аздап эле болдуңар го силер. Прокурорлор. Ушу силерди вообще эле мындай туура эле кылды азыр, мындайча айтканда. Ушу следствияны вообще жогоп туруп, вообще даже эмеден алып салса болмок силерден. Утвержденияны да алып салыш керек силерден. Төргөчүлөрдүн баарын силер эле эзип атасыңар. Соттордун баарын силер эле эзип атасыңар, мындайча айтканда. Курманкул Токтаралиевич, Курманкул Токтаралиевич, досым, я тебя прошу, да, не пугайте меня посадками. Ушул канатты көттү деп туруп, ошол жерде бир сөз болуп тур, сага келип айтыптыр. Рахмат, ушуну мага болушуп турсун. Мен мындай нерселерден коркпойм. Мен камасаңар, камаарсыңар, эмне кылабыз? Алда күн өтөт, аяктан да олтуруп чыгабыз. Анан чыккандан кийин анан көрөбүз. Ошол жерде келип прокурорлорун ошентип сүйлөп атат, Хасанды камап салыш керек экен. Камап көргүлө. Бирок чындыкты мына айтып атам силерге. Урматтуу Курманкул Токтаралиевич, сиздин прокуроруңуздун кичине мындай действиясын кичине мындай токтоттургула да. Бул уже чересчур эле болуп баратат. Октябрьский бир өзүнчө эле ройда бир балекет болду го ушу Октябрьский район. Роудыста бир азап, прокурорда бир азап. Урматтуу первый зам, оперзам Октябрьского РОВД. Одно дело есть возбужденное, как ваши сотрудники, 2 опера, подкинули 1 наркотик. Я сейчас это дело возьму, и я докажу вам. Я вам докажу тоже это. Так нельзя делать. Элдин эмесимен ойлобогула. Сколько можно? Октябрьский бир өзүнчө эле бир бали болдуңар го. Мен баягыда айткам. Октябрьский, сот төргөчүлөр, роудылар, болбогулачы коллектор. 9 жыл өткөн ишти ошону көтөрүп чыгып туруп, иш козгоп, анан ошонун негизинде окатын талашып атасыңар да. Андай болбойт. Ушуну мен кайрылып кетет элем. Урматтуу Улан, иним, министр внутренних дел, Улан Ниязбеков. Улан, рассмотри, пожалуйста, вопрос о следствии Октябрьского района. Что-то следствие Октябрьского района у тебя сильно очень таки, как бы ты ни зашел, кто бы ни пришел, обязательно вот такими противозаконными вещами занимаются. Курманкул Токтаралиевич, сиз ошону өзүңүздүн дагы Октябрьский прокурорун бир киши мындай тыйдырып койгулачы. Силерден, Эрнест, иним, помощник президента. Силерден понимаете, что силерден президентке мындайча айтканда, президентке, тим эле ушундай бир эме кылып берип атасыңар, саботаж кылып атасыңар да силер президент. Президент иштейин деп эле аракет кылып атса, силер бокко алып барып атасыңар.
Могу жерде эптеп, монтип, айтып, момдай деп туруп, эптеп, монтип, президентти бетке айтып, бирок мондай шарттарга барбаган деп акырын мындай өзүнүн могу жерде душан менен жардам берип атса, силер туруп алып туруп, силер де эмелер ушундай бокко чүрүп атасыңар. Мен бул ишти аягына чейин чыгарам өзүңүз. Ишенип кой мага. Ишенип кой. Колуман келет. Мени коркута албайсың. Надо будет, мен сени өзүңдү коркутуп коем. Надо будет да. Бирок мени коркута албайсың. Поверь мне. Бирок момдай нерселерге, мен момдай нерселерге барган болбойт. Мына Бекболсун Апсатар турат. Бекболсун байке, мен кыялымды билесиз. Мен жакшы билесиз. Бирок момдай кылганы өтө туура эмес нерселер болуп атат. Өтө туура эмес нерселер. Мындай мелочка, мондай 3 комнат квартирлерге алданыш бул өтө туура эмес нерселер. Булар чересчур эле кетип атат. 9 жыл, мына сиз өзүңүз юристсиз. 9 жыл мурун болгон окуяны кайра козготуп, ошол кызды эметип туруп, бүт барын, окатын барын талашып атышат. Хотя тил аял айтып атат, пресс-конференция, мен келиним бүт эчтекеси калтырды. Кудай урбады. Келин айтып атат, мен ал десе өзү албайт атпайбы? Квартира берип атса, жок, мен ошол эле квартира жасайт. Ошол эле квартира оформить этет. Жок, аны оформить этпей деп атат. Мындай нельзя. Мен бул нерсе менен дагы чыгам. Мен азыр просто бүгүн чыга албай атам. Могу иш күндөрү бүтсүн. Мен бүт иштин жагдайларын азыр мага бүт адвокаттар, мурдагы адвокаттар алып келип берет. Мен азыр полностью ишти изилдеп чыгам азыр. Олтуруп турам. Бүгүн кечке чейин олтуруп ишти изилдейм да. Ушул ишти изилдеп туруп. До конца ар бир имени чейин окуйм. Керек болсо мына Замир Жошев, алтыным, тоже приезжай, пожалуйста. Мен сенден сурайм. Өкөз мен үйүмө кел, биз өкөз олтуруп туруп, ишти тим эле мындай олтуруп туруп карайлы. Тима сен да келчи, сураныч. Мына Тима да биякта жүрөт. Ошо силер да келгиле, барыбыз келип туруп, ошол иштеметип алып туруп, мен ушул ишти кайра чыгарам. Именно чыгарам. Бул мындай болбойт. Мына бүгүн, может быть, чыга албаймын үйдөн, но бирок ошол кызга ошол баласын көрсөтөм. Ошол окаттарын көрсөтөм. Кимдин окат экенин көрсөтөм. Баарын көрсөтүп туруп, мен муну баары общественностька чыгарам. Мындай болбойт. Мыйзамды сыйлаш керек. Андай кылганы болбойт. Силер президентти абдан, мындайча айтканда, баткакка тыгып атасыңар. Ушундайлардын бар үчүн мына бүгүнкү күнү мына эки байкем урушуп кетти. Силердей ушундай жанжокөрлөр үчүн. Мындай ардан бери болгулачы жигиттер, сураныч, ардан бери болгулачы. Киришпегилечи. Если ошондой эле силерге деген бир какой-то бирөө кайрылса, туган кайрылса, же бирөө кайрылса, акырын мага жиберип койгула. Мен силер документтерди окуй албасаңар, мага жиберип койгула. Мен ошолордун документтерин окуп, анан могу жерде болушуп койсо болот экен деп туруп, мен силерге деги жардам берейинчи. Бирок өзүңөр момдай күчкө салып, момдай прокурорлорго чалып, ровдыларга чалып, давай жасагын деп туруп энткен, андай болбойт. Урматтуу генеральный прокурор, ушул ишти алып, Октябрьскийни алып туруп, потому что недоверие полностью Октябрьскийге. Вообще недоверие. ГСУга жиберип бериңиз. Ошактан эметсеңиз болот. Негизи вообще мыйзамсыз иштеп атасыңар Октябрьский ровдо. Вообще бир да мыйзамды карабайсыңар. Силерге мыйзам только ошо карапайым элге эле мыйзамды колдоносуңар. А момдай эмелерге колдонбойсуңар. Каалаганыңдардай кылчайсыңар. Октябрьский ровдо Улан Ниязбеков, министр, сураныч сизден сураныч. Октябрьскийңерди бир сыйра талкалабасыңар, уже болбой калды уже. Чересчур эле кетип калышты булар уже. Чересчур. Курманкул Токтаралиевич, сиз деген Октябрьский прокуратураны бир сыйра мындай текшертирбесеңиз тоже болбойт. Уже вообще эле тиякта, вообще эле кудай болуп калыштыр булар, Октябрьский районунун атасы болуп калыптыр. Андай кылган болбойт, урматтуу судьялар. Мына азыр Усенова Венера боюнча оперлер уже үйүнүн жанында олтурушат дейт. Ал деген ушунчага чейин жеткизип турсаңар, больница жатат да жерде. Бүгүн келбесиңер,
Кудай урбады, онуна чейин мындай иш күндөр токтолгон жок. Октябрьский роводу бүт жумушка чыгып, именно ушул төргөчүлөр жумушка чыгып туруп, именно бүгүн именно ушул ишти, иттей важный иш экен да, ушулчу өлө важный ишти бүгүн ошол ишти карайт экен Глейген Октябрьский роводу. Именно бүгүн, майрамдардан кийин эмес, бүгүн карап атат. Бар майрамда дежурный следовательдер бар, то все бар болот. А именно бүт иштер ушунчалык резонансный иш экен, ушу бир 2 комнат квартира резонансный иш экен. Ошону тим эле прокурор деметип предъявление кылгыла, камагыла деп туруп үмүт. Кантип камайсыңар? Мать-одиночка. Бала орукчан, аутист, синдром Дауна. Кантип камайсыңар ошондойду? Уяттен болуш керек да. Бекзат иним, мына азыр Бекзат Өмүрбеков иним кирди могу жерге. Бекзат, мен сага бир вообще тийишпейм, мен жөнүндө мындай көп туура эмес сөздөрдү айтасың. Если сага ошунчалык сөздөр, мен жөнүндө сөздөр интересный болсо, мага кел, же телефон звонда, экөөбүз олтуруп сүйлөшөлү. Мен сага көп нерсени айтып берейин. Мындай билбей туруп эле бирөөнүн сөзүнө ишенип алып туруп айтканда, бунун туура эмес. Макулбу иним, суранат сенден. Мындай туура, мындай жакшы эмеде калалы. А мындай сен менен мындай урушуп коюш, тинтип коюш для меня это вообще не проблема. Ишенип кой, не проблема сен менен сүйлөшүп коюш. Просто иним, мен сенден мындай суранып атам, мындай туура оценка берип тур. Макулбу? А то сен что-то кээде мени такыр эле чересчур эле аша чаап кетип атасың. Суранат сенден. Поэтому, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди тегерегиңиз түртүп атат. Тегерегиңиз. Бул туура эмес. Киришпегиле, тергөөгө киришпегиле, тегереги, тергөөгө киришпегиле, сотторго киришпегиле. Силер ошону менен Садыр Нуркожоевичтин наоборот, жакшы кылып берип аткан жериңер жок. Силер наоборот Садыр Нуркожоевичке мындай чыкта медвежий услуга деп коет орусдар. Ошонго алып баратасыңар. Курманкул Токтаралиевич, сиз дагы могу прокурорлоруңузду ардан бери болуп тургун деп, мондай эмелерге кирбесин деп сураңгыла. Айтып коюңуздар, мындай эмелерге, мондай заказной иштерди деген кылбагыла деп, кичине мындай эменен ардан бери койгула. Улан Ниязбеков, министр внутренних дел, сизге да кайрылуум. Сиз ошо Октябрьский ровдуну бир сыра мындай күмөгүңүздү жиберип каратпасаңыз, что-то бияк чересчур эле болуп кетти да, өтө чересчур эле болуп кетти. Ошону менен барыңарды майрамыңар менен куттуктайм, келе жаткан майрамыңар менен куттуктайм. Бирок бизде Кыргызстанда мыйзамдын күчү болуш керек. Мыйзамдын күчү болсо, ошондо гана бизде стабилдүүлүк болот. Мыйзамдын күчү болсо, бизге ошондо гана, мыйзамдын күчү болгондо гана бизге инвесторлор да келет. Бизде Кыргызстанда тынччылык, аманчылык болот. Ошон үчүн кыргыз элим мына кичине эметкенге кечирим сурайм, бирок ушунчалык жаным күйүп кетти. Ошол мына Усенова Венера деген мага чалып ыйлап атат эле буркурап. Мен мурда менен майрамдардан кийин ишиң менен алек болоюн, тигине мындай деп туруп, майрамдан кийин деп макул болгом. Ошондо баласы менен келген, действительно орукчан баласы бар экен. Ошон үчүн мына мен балдар үчүн билесиңер, балдар болуп аткан жерде мен бар тикемен тик турам. Бирок мен Усенова Венеранын жактаймын. Усенова Венеранын ошо кичинекей баласы өкөнтен мен полностью өзүм көзөмөлүмө алып туруп, ошону до конца алып барам бул ишти. Мындай кичине катуураак айтып койсом, кечирип коюңуздар. Жакшы алыңыздар. Алга Кыргызстаныбыз аман болсун.